Салам достор. Мен бүгүн Бурдж Халифага келдим. Бул дүйнөдөгү эң чоң имарат, 828 метр бийиктиги. Болжол менен 160 этаж экен. This is your ticket to the highest floor. Uh-huh. You go to the highest floor in the world. Okay. Level 148. Take you here. Yeah. See, this is the highest one. Wow. I'm Okay. so excited. This is your ticket. Thank you And so this is much. a gold pass. Gold pass. Okay. Yes. I need to put here. Your t-shirt. Here, right? Yeah. And now you go there to the VIP lounge. Wait for the guide because Okay. you are VIP now. Oh, thank you so much. Beaucoup Thank you. de- Okay, bye. Бурдж Халифанын бийиктиги 828 метр. 163 этаж бар экен. Orange juice. Good mix. Okay, thank you. Some sweet. Oh, just this. Мен бүгүн 555 метр бийиктикке чыгам. Ал 148 этаж болот. Бурдж Халифанын формасы жөн эле дизайн эмес. Ал чөл гүлүнөн илхам алган. Шамалга туруктуу болуш үчүн формасы шамалдын күчүн бузуп, имаратты туруктуу кылат. Ошондуктан ал жука, асманга созулган спираль сыяктуу көрүнөт. Дубайдын максаты дүйнөгө өзүн көрсөтүү, туризмди күчөтүү, келечектин шаары имиджин түзүү. Чынында Бурдж Халифа бул маркетинг эни долбоору. Бул жерде дүйнөдөгү эң чоң имараттын ар бир жылы кандай курулуп жатканын көрсөтүп жатат. Бул имарат 2004-жылы башталып, 2010-жылы бүттү. 6 жыл ичинде миңдеген адамдар бир максат менен иштешти. Бул долбоордун артында Имар компаниясы турат. Ал эми дизайнын америкалык архитектор Адриан Смис ойлоп тапкан. Азыр эң кызыктуу бөлүгү башталат. Бул дүйнөдөгү эң ылдам лифттердин бири. Ал секундуна 10 метр ылдамдык менен көтөрүлөт. Бир нече секунд жана сен жүздөгөн метр бийиктикте болосуң. 1 мүнөттө 500 метрге чейин көтөрүлөт. 124 этажга 1 мүнөттө жетет экенсиң. Лифт системасын иштеп чыккан Otis Elevator компания дүйнөдөгү эң ири лифт өндүрүүчүлөрдүн бири. Лифтке киргенде жарык өчүп, экран күйөт. Дубайдын тарыхы асманга көтөрүлүү анимациясы башталат. Сен физикалык жактан гана эмес, визуалдык жактан да учат экенсиң. Бул психологиялык эффект жөн эле көтөрүлбөйсүздөн сен сапарга кызыктуу чыгууну сунуштайт. And just wait for a while on the side. My colleague will come to send you to the higher floor. Just wait. Мен Дубайда 2 жылдан бери жашап жатам, бирок ушундай бийиктикте Дубайды биринчи жолу көрүп жатам өзүм.
аябай кызыктуу экен. Бул азыр 124-этаж. 124-этаждан дароо 148-этажга чыгууну сунушташты, анткени ал жерде көбүрөөк кооз болот деп айтышты. The open terrace, after which you can go around the 360. The seats are there for you to settle down and your drinks will be present. Thank you. Enjoy your time. Please enjoy. Thank you. Enjoy. Have a nice one. Hello. Бул жерде азыр 148-этаж. Чынын айтсам, бул жердин кооздугун сөз менен түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Бул жерден караганда Дубай колуңдун алаканында тургандай сезилет. Имараттар кичинекей, жолдор жиптей, баары бир чоң картинкадай ачылып турат. Бул жерде туруп, өмүрүмдө биринчи жолу 148-этажга чыкканым үчүн ичимде бир өзгөчө сезимдер болуп жатты. Picture, photo. City background, photo. Try follow the picture, sir, now. Photo. The city background. Just put on your back for a while. And then you can just stand on the middle together. That's the nice pad. Okay, just move back a little bit. Oh, it's ignorance, yeah. Okay, and then just close your eyes. Dostlar, I'm so excited. Okay, one more. Oh my god. Бул жерде аба дагы башкача, мен дагы башкача. Бул жерде аба бир аз салкыныраак, шамал күчтүүрөөк сезилет экен. Атмосфера өзгөчө. Ошондуктан мен өзүмдү башка дүйнөдө тургандай бактылуу сездим. Жогорудан караганда фонтан дагы өзгөчө көрүнөт экен. Бул видеонун аягында биз кечки фонтанды музыка менен суу синхрон болгон өзгөчө фонтанды көрөбүз. Бул кичинекей фонтан эмес, геометриялык шоу деп айтсак болот. Төмөндөн көргөн менен бул таптакыр башкача. 148-кабатта ичимдиктер жана закускалар сунушталат экен. Бул жер тынч, эл аз, лаунж атмосфера экен. Мен атайын саат 5-те келдим. Жарыкты дагы, күндүн батышындагы, андан кийин Дубайдын кечки атмосферасындагы түнкү жарыктарды тарткым келди. Бул жерден караганда дагы бир кызык нерсени байкоого болот. Төмөн жакта асмандын ичинде калкып тургандай көрүнгөн свиминг пул бар. Бул адрес Кээде мейманканасынын Infinity бассейни. Күн акырындан батып баштады жана ошол учурда алыстан дагы бир кызык көрүнүш байкалат. Это закат красивый.
Бул жерден көрүнүп жаткан деңиздин ортосунда жайгашкан арал жер шаарын карта түрүндө кайталай жасалган аралдар. Бул курулуш 2003-жылдан баштап 2008-жылга чейин бүткөн. Бирок 2008-жылдагы дүйнөлүк кризистен кийин долбоор толук бүтө элек. Мен видеолорду тартып бүткөндөн кийин бул жерде 1 саат отурдум. Кайсыл жерге барбайын, кооз жерде мен 1 саат, 2 саат отурганды жакшы көрөм. Анан Бурдж Халифанын ичинде отурганда ойлонуп отурдум, бул жерде кантип салышкан, мисалы терезесин кантип жууйт деп. Андан кийин текшердим, специальный система менен жуушат экен. Бул Бурдж Халифаны 828 метрди жууш үчүн 3 ай убакыт кетет экен. Дубайдагы мага жаккан дагы эң кызыктуу жери, кайсыл жерде жүрбөсөң дагы музыкалар токтоп 5 маал азан айтылат. Кечкисин ушундай көрүнөт экен. Yes. Thank you so much. Bye. Бурдж Халифаны жаңы салып башташканда башында Бурдж Халифа башкача аталмак экен, Бурдж Дубай деп. Бирок кийин Халифа бин Заид аль-Нахаянга урматына өзгөртүлгөн экен. Достор, бул Бурдж Халифанын чыгып бараткан жери. Азыр Бурдж Халифанын кандай салынган видеосун көргөндөн кийин музыка менен синхрон болгон фонтанды көрөбүз. Суу 150 метрге чейин көтөрүлөт. Элестетсеңиз, бул 50 кабат имараттай. So we were called in one day. The EMA director said, "Yeah, you've got the job, Turner. And I want you to start immediately, like right now." We got a team put together very quickly, actually, in about a week to 10 days. I did the original schedule for the whole job, from start to finish, clearing the site, excavation, dewatering, piling, raft foundation, and getting the main contractor on board, right through to the end where we are today. So the first thing we did was do the geotechnical investigation, which was drilling into the ground to see what we had down there. Of course, the water table here is very high. We're very close to the ocean, so you dig down 2.5 meters and you hit water, permanent water. And so we put in a whole ring of wells around the complete site. Then we went into piling,
We had to do piling tests. 3 of the test piles were 6,000 tons reaction load, which was the biggest load test ever done in the world and still is today. We've done many world records on the site. I mean, that was just actually the first one. Then we went into the RAF Foundation, and when we finished that, we were able to award the main contract to the joint venture, Samsung V6 Arab Tech. The challenging thing is there's so many different nationalities here. The main contractor, Samsung, is obviously Korean, and then we have V6, who is a Belgian company, and then we have Arab Tech, who is a local company here based in Dubai. And to get them, to all work together and work smoothly and coordinate them all, it's a big challenge. Obviously, it's getting a good result at the end of the day. A good result is good quality, and then timely company. I've worked in the business 40 years, but I've never experienced such quality. I've never installed such quality as has gone into this building. It's very, very good. So that's where we are, highest building in the world. It's got to be, a very brave owner actually to go ahead and build something like this. It's a landmark building, and I'm very proud to have been part of it. Фонтандын башталышына 5 мүнөт калды. Бул көрүнүш сизге да бир нерсени сездирди деп ойлойм. Эгер ушул видеодон бир ой, бир сезим алсаңыз, ошону комментарийге калтырып коюңуз. Анткени сиздин оюңуз дагы мага аябай кызыктуу. Ошол менен достор, сиздер менен коштошпойм. Кийинки видеодо жолукканча подписка кылганды унутпаңыз. Мен азыр эле тиги чокусунда отургам. 148 этажда. Бул жерден караганда